Райымбек Матраимов кайра кармалды. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Райымбек Матраимов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 сааттын ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү башкаруу чарасын карайт. Була Кыргыз кабар. Манас аэропортунун экс-жетекчиси Мурат Примбердиев кармалды. Өткөн жылдын октябрь айында кызматтан алынган Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Мурат Примбердиев кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин башкы көзөмөл органы Манас Менеджмент Компани жабык акционердик коомунун жооптуу адамдары тарабынан чет элдик компанияга эл аралык каттамдар аркылуу жүк ташууда атайын коррупциялык схема түзүлгөнүн жана мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин аныктаган. Аталган иштин алкагында аэропорттун мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев коррупцияга шектүү катары 17 февраль күнү кармалып Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Була Кыргыз кабар. УКМК 6 жыл мурда Бишкекте теракт даярдаган кишини кармады. Бишкекте 2015 жылы теракт даярдап издөөдө жүргөн эл аралык террордук уюмдун согушкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. ЭТУ мүчөсү Кыргызстандын жараны 16 февраль күнү атайын кызмат жүргүзгөн контртеррордук иш-чаралардын алкагында колго түшүрүлгөн. УКМК тактагандай, ал 2015 жылы жайында Бишкекте атайын операциянын жүрүшүндө качып кутулуп, андан кийин жашыруун террордук уюмдардын катарында өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Учурда кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүүдө. Була Кыргыз кабар. Курсан Асанов камакта калтырылды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары президенттик шайлоодо талапкер болгон Курсан Асановдун баш коргоо чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралып, буга чейин 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Тагыраагы 26 мартка чейин камакта калды. Була Кыргыз кабар.